Кыргыз Улуттук университетинин лабораториялык имаратынын фасадын кооздогон агартуу мозаикасы 1978 жасалган. Анын автору Сатар Айтиев кино сүрөтчүсү катары мыкты билим алган жана ал билими бул мозаиканы түзүүдө жардам бергени анык. Монументалдык искусство абдан кымбат болгон жана бир топ бюрократиялык келишимдерди талап кылган. Ошол себептүү ал советтик расмий стилге туура келиш керек болчу. Бул мозаика атайын материалдан смальттан жасалган. Бул түстүү айнек, ал өзгөчө ыкма менен чыңалып, Балтика мамлекеттеринен алынып келинген. Мозаиканын композициясы аялдын фигурасынан турат. Ал полотнодогу фигуралардын эки тобун бириктирип турган сайт. Фигуралардын бир тобу Кыргыз Совет элине өткөн заманын, экинчиси бүгүнкүсүн билдирет. Бул мозаика эксперименталдык, башка чыгармалардан айырмаланып, туура эмес деп эсептелген модернисттик живописти элестетет. Агартуу мозаикасы өзүнүн стили менен өзүнө тартып турат. Сатар Айтиев сүрөттү мозаикага которуп койгонсуйт. Эгер сиз аны алыстан карасаңыз, көз алдыңызда чоң щетканын таталыш тириктери бар чоң холст сыяктуу көрүнөт. Мозаикага агартуу илгери жол өкмөсүндөгү локациялардын бири. Бишкекте изилдеп, 19 тапшырманы аткарып, 1000 сыйлыктын бирин утуп алыңыз. Бардык маалымат Инстаграмда, Телеграм каналда же илгери KG сайтында.